Ассаламу алейкум, урматтуу достор, кандайсыздар? Бүгүн сиздерге бир аябай пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Бүгүн эмне десеңиздер, баардыгы кызыккан суроо бул Америкада такси кызматындагылар канча иштешет деген суроо. Ошого бүгүн сиздерге жооп беребиз. Анда эмесе биз бүгүнкү жумушту баштайлы. Бүгүн саат азыр 7-ден 28 өттү. Эртең менен 7-ден кечки 7-ге чейин 12 саат буюрса иштейбиз. Анда эмесе видео кандай кетет, баары бир кызыктардын баары алдыда. Анда эмесе кеттик, азыр биз бензинди куяйлы. Анан жумушту баштайлы. Мынакей достор, азыр биз бензин куя атабыз бул жерден. 87, 89, 93 болот. Бул жерден көрсөңүздөр болот. Мен азыр 9 цент койдум. Азыр $37 болуп калды. Бакты толтуруп алып туруп, анан биринчи заказ алабыз. Мынакей достор, биринчи заказ түштү. Бул жерде азыр 7 мүнөт дейт. Аэропортко экен. Биринчи заказыбыз. Бисмилла деп кеттик. Азыр аркага жүгүн салайын. Airport, yeah? Yep, Delta. Мынакей достор, аэропортко алып келдик. Delta Airline. Бул азыр $22 алып келдик эле. $22.95. Мынакей азыр аэропорттон заказ алдык. Даунтаунга. Аэропорттон Манас эл аралык аэропорттон Сум калдык десек болот да. Советский чүйбөчө. Азыр каратабыз клиентке. Бул аэропорттун парковкасы. Бир аздан кийин бул аэропорттун парковкасына көрсөтөм силерге. Кыргыз мекендештер баардыгы ушул парковкага келип, сүйлөшүп, бул жака кыргыз тамактар келет. Обед учурунда кыргыз беш бармак, куурдак, жана ошондой эле кыргыз кухнясы келет да. Аны да бир канча мүнөттөрдөн кийин сиздерге бөлүшөм, көргөзөм. Анда эмесе азыр клиент барайлы. Yeah, have a good day. Азыр бул жерден аэропортко заказ алдык. $17 экен. Бирок аэропортко баргычаңды да бир $2-3 кошуп берсе керек. Азыр пробка экен. Аэропортко барыштагы канча 40 мүнөттөн ашык көрсөтүлөт.
Азыр бул отель экен. Мына жака токтой эле. Ушундай бир депке чүрүп атат экен булар. We arrive. Yeah, hi. Бияқта екен. Пакеттері деле жок экен, сумкасы деле жок экен. Hello, hi, yeah. Hi. How are you doing? Just put my bag in here. Airport. Yep. Terminal 1. Terminal 1, United Airlines, right? Yep. Okay. How are you today? Good. How are you doing? I'm good. Where you flying? Home to Nebraska. Nebraska? Yeah. Oh. Yeah, I just came in for the Bruce Springsteen concert last night. Concert? Yeah. Oh. It was at Wrigley. In Chicago? Yeah. It was fun. Yeah, this last week, this everybody's coming to Chicago. That's why. This everybody comes concert. Yeah. Yeah, I've never been there before. It was cool. Yeah. This night, Chicago, this maybe 10 a.m., 10 p.m., 11 p.m. Just where traffic is downtown. Everybody's coming home. Just where traffic. Yeah. 1/2 mile, this 1/2 mile. Yeah. 40 minutes. Wow. This is now way crazy. Мынакей достор, азыр дагы биз бир заказ алдык. Аэропорттон жаңы эле келдик эле. Кайра аэропортко берип атат. Аэропортко заказ алып, азыр бир аз пробка жокураак болуп калды окшойт. Байкашымча аэропортко бир аз бая 40 мүнөт, 45 мүнөт жетип аткам. Азыр канча мүнөткөн билбейм. Азыр клиентке келейин деп калдык. Ушундай негизи эле аэропорт даунтаун эле иштейм да көп эле учурдачы. Ушундай крупныйраак заказдарды алыпчы. Анан баягы майда заказдарды алсаң деле болот, бирок алар кичине жүрөт, бирок даунтаундун ичи пробка, центрдин ичи пробка болгон үчүн ошондой майда заказдарды алгым келе бербейт. Көбүнчө ушундай крупныйраак заказдарды алганга аракет кылам. Анан майда заказдар $5, $10 да болуп атат эле. Майдалан анан качан $200 алам, качан $100 алам деген дагы ойлонуп кетесиң да. Азыр даунтаунда жүрөбүз. Даунтаундун South жагында. Стрит 520 экен. Ошондо сол тарабы болот. Ошол бир жагы жупсам, бир жагы таксам болот. Жакта турат, күтүп атат экен. Бул жакта ушундай болжор аз двойной полоса, ушул жерден анча-мынча возможно болбой калган учурда разворот кылсаң болот. Полистер көргөн учурда деле анча кылбайт, бирок негизи мындай кылган туура эмес. Бактан алат. Не дагы. Булардын көчүп кетип атабы? Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to know. Secret star. Hello? Ali? Yeah. Are you Ali? Yeah. Yeah. Okay, thank you very much. Thank you. Your is the brother? Yeah, that's my dad. This one ordered the flight. Thank you. This is number 1. Terminal 1. Can we walk there? Terminal 1. Can we walk to Terminal 1? Sorry? Can we walk to Terminal 1 easily? Because it says like United Terminal 2. Terminal 2? Terminal 2 is here.
Whatever. I guess we'll just walk. Okay. Азыр аэропортко таштадык буну. $10 чай берди. Чаевый. Тип. Эми кайра парковка барабыз. Парковкабызды алып кетебиз. It's on the left hand side. Right here. Yeah. Hang on, bud. Hang on. Bye. Туугандар, бүгүнкү биздин чыгарылыш ушул менен аяктады. Бүгүн сиздерге эң негизги каймагын көрсөтүп берип койгону туура көрдүм. Бүгүн биз канча сом иштедик жана канча саат иштедик. Ошол боюнча мына азыр телефонду ачып көрсөтүп берейин сиздерге. Бул жерде бүгүн 11 саат 4 мүнөт иштеппиз. Көрүнүп атабы? 10 заказ кылыппыз. $252 иштеппиз. Бул бирок ушул сумма күндө эле боло бербейт туугандар. Bir günü $100 иштеши мүмкүн, bir günü $150 иштеши мүмкүн, bir günü азыркы бүгүнкү иштегенден дагы көп иштеши мүмкүн. Ошондуктан күндө эле ушундай болот экен деп ойлоп албаңыздар. Туугандар, дагы бир нерсени айтып кетейин. Америкадагы туугандарыңыздардан, башкалардан карызга акча сурасаңыздар, бербей койгон болсо, эч кандай кыжаат болуп капа болуштун кереги жок. Бул жакта дагы адамдардын, бул жакта жашагандардын да расходдору аябай чоң. Мага айтып атышат да, сен чыгарылыштарды чыгаргандан кийин менин Кыргызстандагы туугандарым карыз сурап, бербей койсом урушуп атабыз деген өгүттөгү суроолорду да айтып атат да магачы. Ошондуктан туугандар эч кандай капа болбоңуздар, кыжаат болбоңуздар, баардыгы жакшы болот. Кийинки видеолордо эмнелер тартайлы, ошолор боюнча өз пикириңизди комментарийге жазып кетиңиз. Аны элесе туугандар, сиздер менен коштошпойбуз. Кийинки чыгарылыштан жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар.